Кадамжай районунун карамагындагы Кадамжай шаары аркылуу Ош-Баткен-Исфана автожолу өткөндүктөн шаардын борбордук көчөлөрүндө автоунаа кыймылы үзүлбөйт. Мындан улам шаардын көчөлөрүндө автотыгындар пайда болуп, абалдан чыгуу максатында шаардык бийлик шаарды айланып өткөн кошумча жол курууну чечкен. Кошумча жол ачууда бул жерде мыйзамсыз курулуштар бар болчу. Бул мыйзамсыз курулуштарды алдырып салып, мына жолду райондук өнүгүү фонду анан өзүбүздөн дагы салымды кошуп куруп атканыбызды. Бул жерде мына азыркы турган жерибизде бетон куюлуп, мына үйдүн эмеси чыгып кеткен болчу. Бу жерди бузуп өттүк. Биякта дагы курулуштарды буздук дагы. Анан мыягыбызда селканабыз бар. Бул селканага атайын подпорный стена куйдук местный бюджеттин эсебинен. Кошумча жолду курууга Кадамжай райондук өнүктүрүү фондунан 1,5 миллион сом, ал эми шаардык бюджеттен 1 миллион сом ажыратылып, жолду баштаардан алдың бул жерде мыйзамсыз курулуштарды алуу маселеси жаралып, аны жергиликтүү бийлик мыйзамдын негизинде чечкен. Бири-бирибиз менен мындай макулдашуу менен эле 1-2-3 жолу эскертүү берип жылдырып атабыз. Эми бул элчилик анча-мынча түшүнбөстүктөр болот. Эми жылдырганга ар кандай жолу менен мыйзамга мындай каршы болбогон тартип менен иш алып барып атабыз. Кадамжай шаарындагы Орозбеков көчөсүнүн күнчыгыш тарабында автобекет жана кичи базар, ал эми күнбатыш тарабында банк жана башка мекеме ишканалар болгондуктан жолдо элдин саны көп болуп, автоунаалардын тыгыны жаралчу. Маселени чечүү максатында шаардык бийлик жолго тосмо орнотуп, жолдун астынан өткөн өтмөктү кайра иштеткен. Буга чейин көп неме болгон да, бул азыр койгону туура эле деп эсептейм мен оюм боюнчачы. Себеби мына подземке иштебей тургандагы элдер кыйынчылыгы көбүрөөк болгон. ДТП көбүрөөк болгондагы менин өзүмдүн личный немем боюнча 2 жолу 3 жолу адамдар кырсыкка кабылды. Ошого койгону туура эле. Мен оюм боюнча туура эле. Кадамжай шаарында жергиликтүү бийлик шаарды оңдоого сырттан инвестор издеп, же болбосо каражат жок деп олтурбастан, жергиликтүү ишкерлерди көмөктөшүүгө чакырып, биргеликте шаарды өнүктүрүүнү колго алган. Атап айтсак, шаардагы тротуарлар ишкерлердин жардамы менен оңдолууда. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.